Мен номер 5 Назир Токторбаев атындагы орто мектебинин 6 классынын окуучусу Акылбекова Жаңылай. Бул биздин мектеп Алтын Уя, келечекке жол аччу билим ачкычы. Бул мезгилде мектебибиздин короосу шаңга толуп, топуруп, окуучулар күлкүсү жаңырып, кызыктуу болор эле. Беседкадагы орунду да талашчубуз. Эми минтип, тыптынч. Мен ошол күндөрдү сагындым. Короодогу гүлдөр бул мезгилде ачылар эле. Балабыз да үзгүбүз келчү. Бирок камера бар экенинен коркуп үзө албайт элек. Азыр жылмаюу менен эстеп жатам. Мен ошол күндөрдү сагындым. Биология эжекебиз биологиялык аянтчага алып барып, ар түрдүү көчөттөрдү эккенди, отогону үйрөтчү. Кээде качкыбыз келчү. Сонун болгон экен. Мен ошол күндөрдү сагындым. Спорттук аянтчада агайыбыз дене тарбия сабагынан чуркатып, топ ойногондун эрежелерин үйрөтчү. Биз дене тарбия сабагы болор күндү күтчү элек. Эми минтип ойногон окуучу жок. Мен ошол күндөрдү сагындым. Биздин мектептин айланасы кооз, бактарактуу. Ушул жерлерде кез-кезде эжекелерибизден бекинип келип, сүрөттөргө түшөр элек. Мен ошол күндөрдү сагындым. Бул география кабинети. Биз окуган класс. Мугалимдер ар түрдүү кызыктуу сабактарды өткөн класс. Мен классымды ошол күндөрдү сагындым. Бул биздин сүйүктүү эжеке агайлар. Мээримин төгүп, билимин аябаган, кээде тентек кылсак тарбиялап, акылын айтып, келечекке жол көрсөткөн эжеке агайлар. Мен ошол күндөрдү сагындым. Биздин мектепте ар түрдүү иш-чаралар жогорку деңгээлде өтөт. Классыбыз менен активдүү катышканы аракет кылабыз. Мен ошол күндөрдү сагындым. Бул менин классташтарым. Чогуу окуп, бирге жүрөбүз. Талашып, тартышабыз, таарынышабыз. Мен ошол күндөрдү сагындым. Бул менин класс жетекчим. Азыр да телефон чалып, маанайымды сурап, сабакты жакшы окугум деп дем берип турат. Мен эжекемди сагындым. Азыркы учурда үйдө окуп жатабыз. Үйдө апам жардам берет. Мектепти жетекчиси. Иши аябай көп. Бирок бизге да убакыт табат. Ата-энем бар. Бир туугандарым бар. Мен бактылуумун. Шартка байланыштуу онлайн сабак өтүп, расписание менен телесабактарды көрөм. Эжекелерим телефон аркылуу темаларды түшүндүрөт. Кайтарым байланыш жасайбыз. Коронавируста биздин билим алуубузга тоскоолдук кыла албайт. Оору токтосо буйруса, мен сагынган ошол күндөргө кайтабыз. Ал күндөрдү чыдамсыздык менен күтөм.